Parlamentin бүгүнкү жыйында маалымат берген Министрлер Кабинетинин төрагасынын орунбасары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев ушул жылдын 3-ноябрында колдор коюлган аталган келишим кыргыз тарапка өтө эле пайдалуу экендигин баса белгиледи. Бирок айрым оппозициялык маанайдагы саясий күчтөр муну атайлап тетирлентип, карапайым калктын баштарын айландырышууда. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын пайдасына төмөнкү участкаларды калтырып жазууга жетиштик. Биринчи, Гавасай 12.849 гектар Өзбек ССР Кемпирабад сол жээк каналын курбагандыгы үчүн. Көксерек 105 гектар. Ал жерде кыргыз жарандары жашаган айылы менен кошо. Баястан 212 гектар. Уңгартоо 35 гектар. Уюлдук компаниялардын жана мамлекеттик телеканалдардын антенналары жайгашкан. Акташ 100 гектар. Кара суу шаарын кеңейтүү максатында жана саркынды сууларды тазалоочу жай куруу үчүн. Демаркация учурунда мурда 2017 жылдын 5 сентябрында жазылып, бекитилип кеткен Кара Белес участогундагы 25 гектар жер аянтын Алапакор районунун Көксерек айылын калтырып жазуу, кайрадан калтырып жазууга жетиштик. Шахрихансай каналынын башталышы участкасынан Өзбек тарап тосуп пайдаланып келген 19,5 гектар жер аянты Өзбек тарапка калтырылып, анын ордуна 19,5 гектар жер аянтын Өзгөн районунун пайдалануусуна алуу жагы макулдашылып, картографиялык материалдары даярдалды. Чынында эле тарыхый документтер тастыктап тургандай, Кемпирабадтын суу астында жаткан 4127 гектар жери 1965-жылы Өзбекстанга алмаштырылган. Андыктан чымынды пил кылып дегеле чындыкка коошпогон дайынсыз сөздөрдү билип-билбей айта берүүнүн эч кандай кажети жоктур. Андан калса суунун кургабай кылымдар бою ага берери өзүнөн өзү түшүнүктүү. Экинчиден, макул. Суу түгөнүп, суу сактагыч кургап кетти дейли. Ордуна тең-метең башка жерден берип, ошол замат алмашып алсак болот. Айланайын деп алмашат. Анткени аларга суудан бошогон таш, кум баскан сайдын кереги жок. Ал жерге же пактай албайсың, же шалыдай албайсың. Үчүнчүдөн, кыйкыргычтар айтат, бүгүнкү келишимге киргизип, Өзбекстанга башка участоктон жер берип, суунун алдында жаткан жерди алып бергиле дешет. Бүгүнкү келишим менен бекитип, чек араларыбызга чекитти коюп алалы. Бир эле Өзгөн менен маселе чечилип жаткан жок. Бүтүндөй Кыргызстан боюнча 1,5 километрге жакын чек ара маселеси чечилип, чекит коюлуп атат. Bunu görü aldım. Men abdan kuvанычта турамын. Мына өзүңүздөргө бак. Нал шаардын тургуну Айтбек Мураталиева жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынын кунт коюу менен көрдү. Айрыкча ал мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун кайрылуусуна өзгөчө маани берип, аны менен толук макул. Анткени эгемендиктин 30 жыл ичинде чечилбеген кыргыз-өзбек чек араларын демаркациялоо жана делимитациялоого чоң чекит коюлууда. Мындай жагдай өлкөбүздүн бүтүндүгүн бекемдигинен тышкары коңшулар менен жакшы мамиледе болууга өбөлгө. Ушу элдин эле, мамлекеттин эле, биздин эле таза татынакай эл үчүн иштеп аткан өкмөттүн эле пайдасына чечилди. Ылайым эле ушинтип чечиле берсин. Анан муракил мына монтип чек арабызда да баткен тарапта, чек арабызда да тынч болбой ушинтип аткан кезекте ушу кенедей бир уч эл чогуу эле болуп, ушу иштеп аткан өзүбүздүн муракил кулунубузга, Садыр Жапаровго, мисалы үчүн ушул сыяктуу биздин патриот жигиттерибиз аракет кылып атса, ушуга мындай бөгөт койбой, ушуга мындай кандай десем, мындай кыскасы тоскоол болбой, наоборот жардам берсек жакшы болмок. Тилекке каршы кой аксам менен миң демекчи, айрым саясатчы сөрөлөрүбүздүн көрө албастыктарыбы же кандай да болсо бийлик башына жетүүнүн амалыбы айтор эл арасына ар кандай ушактарды жайылтуу менен убара. Чындыгында алар өз убагында мамлекеттик чоң постторду ээлеп тургандарында жалпы калк кызчылыгындагы иштерди жасап койгонго жарашкан эмес. Бул жакшы эле нерсе да, эл үчүн, Кыргыз эл үчүн жакшы эле да, жерден алып калган жакшы эле да. Анан эмге жанагы бут тоскондордуку туура эмес демейт, байлайын. Туурабы? Анан бут тоскондордуку туура эмес. Бул жакшы эле болду, жакшы эле чечилиптир.
Bundan artık ne kılat ama? Adakan Kimsanbayev мындай айтайын, эми көп жыл ошо парламентте депутат болду, жанагы Совбесте председатель болду. Бул мамлекеттик иштерде дагы чоң кызматта да иштеди. Ошо маалда ошо вопросту көтөрүп, анда эмне үчүн Каримовдун учурунда ошо вопросту чечип, Мадумаров деле чыкпайт. Эми багы чечилип ошо мына келди деп атканда, анан ортодон чыга калып эле ушундай жалган маалыматтарды берип, Гемпровод мындай болчу, Гемпровод тигиндей болчу деп жөнөкөй эле бир эме элдин дургуткан эле эмеси да. Бүгүнкү мамлекеттик маанидеги окуяга жогорудагыдай көз караштар басымдык кылган Теңир Тоо жергесиндегилер өлкөбүздө ынтымак менен биримдиктин өкүм сүрүп, коңуштар менен чыныгы өнөктөштүк мамиледе болууга дилгер. Андыктан жумурткадан кыр издөөнүн ордуна жалпы эл менен бирге болуудан утуш чоң. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын.